Урматтуу Алмаз Акунжанович, өзүңүзгө маалым болгондой, жакын аралыкта Бишкектеги номер 72 жана ошондой эле Ош областынын Кара Суу районундагы номер 39 мектептерде окуучулар тарабынан бир топ мындай өкүнүчтүү жагдайлар пайда болду да. Анан эми анын аягы өлүм менен аяктады. Ошого бизде бир катар бир эле бул эки мектеп менен эле аякталып калбай, Жумгалда, Баткенде жана өзгөндө дагы окуучулар арасында массалык башаламандык, массалык мындай мушташтар байкалып атат да. Анан бул боюнча бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги өздөрүнүн тиешелүү мектеп мугалимдерин жана ошондой эле Ички иштер министрлиги өзүнүн кызматкерлерин жумуштан алып, ар кандай мындай өздөрүнүн шарттарын аткарып атат. Бирок эми мен айтат элем, ошого утурлай эле. Бүгүнкү күндө биринчи кезекте бул мектеп мугалими, ички иштер министрлиги эле эмес, ата энелер дагы мындай жоопкерчиликти алыш керек деп ойлойм. Себеби бардыгыбыз жаш болгонбуз, биз дагы мисалы окуучу болгонбуз. Ошол эле үйдөгү тарбия алган бала мектепте дагы тарбиялуу эле болот деп ойлойм. Ошого утурлай аткаруу бийлиги ар кандай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата энелерге мисалы бир роликтерди даярдап, алдын ала иш-чараларды өткөрсө жакшы болмок да. Бул жерде эми мектеп мугалими эртең мененки саат 8ден саат 1ге чейин мектептин карамагында болот. Андан кийин эми ар бир окуучуну контроль кылып жүрө албайт да. Ошондой эле Ички иштер министрлиги дагы ар бир окуучунун артынан жүрүп туруп толук кандуу кайтара албайт. Биринчи кезекте бул жерде эң чоң жоопкерчилик ата энеде болуш керек деп ойлойм. Ошого эми түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар бир райондогу жетекчилер, айыл өкмөт, ар бир ата энелер менен сүйлөшүп, республикалык масштабтуу бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп ойлойм. Себеби азыр мектеп класс жетекчиси же болбосо мектептин директору жөн жерден мисалы бир кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылып калып атат да. Ошого Алмаз Акунжанович мындай бир масштабтуу иш-чараларды өткөрүп, биздин аткаруу бийлиги мындай тез аранын ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп ойлойм. Ошого бир өзүңүз протоколдук тапшырма берип, ушул ишти аягына чыгарып койсок жакшы болот эле. Чоң рахмат. Рахмат, аппарат эске алгыла. Протокольный поручение бериш керек.